Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, мен Эрмек Тоғоров кезектеги цензурасыз маекти баштап отурам. Ал эми бүгүнкү маек бул Кыргызстанды, жалпы Кыргызстанды караңгылыкка салган электр жарыгынын жоктугу. Же болбосо жөнөкөй сөз менен айтканда, бүгүнкү светтин өчкөндүгү тууралуу сөз болот. Эмне себептен өчтү? 2-3 саатка чейин эч кандай бир электр жарыгы жоготуруп калдык, электр кубаты жоготуруп калдык, канча деген ишканалар, жөнөкөй жарандар зыянын тартты. Эми ушунун келип чыгышы жана андан кийин абалдан кантип дагы ушундай шартка келип калбаш үчүн абалдан чыгуунун жолдорун сүйлөшүү үчүн электр негизи эле энергетика тармагындагы серепчи эксперт Расул Үмүталиевди чакырганбыз. Ассаламу алейкум, куш келипсиз студияга. Азыр бизде маалыматтар чыгып баштады. Жанагы энергия шакектин кайсы бир бөлүгүндө айрымдар айтат Казакстанда деп, Казакстан Кыргызстан менен Өзбекстанды күнөөлөйт. Кайсы бир жеринде авария болгон. Ошол себептен жалпы Орто Азия свет өчтү. Бул ошол эле Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанда. Анан бул электр шакек деген эмне? Карапайым элге мага окшогон ошол энергетикадан алысыраак адамдарга жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп берсеңиз. Ассаламу алейкум. Урматтуу сыналуу көрүүчүлөр. Эми бүгүн өтө ири чоң Орто Азияда энергетика авария болду. Эми ошонун баардыгын изилдеп чыксак, эми бул жерде жалпы бул Казакстан, Өзбекстанда, Кыргызстанда жалпы өчүрүүлөр болду. Эмне үчүн болду? Эмне дегенде бүгүнкү күндө Казакстан, Өзбекстан менен Кыргызстанды күнөөлөп атат. Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстанды күнөөлөп атат. Эми мен ойлойм бул жерде бул эл аралык энергетика атайын түзүлгөн комиссия баарын изилдеп чыгыш керек. Но чындыгында бул ири авария болду, ошонун баарын биз изилдеп чыгыш керекбиз. Эмне үчүн болду? Кайталабаш үчүн. Эмне үчүн болду? Эми дегенде мындай өзүңүз жакшы билесиң, баягы 91-жылга чейин бизде бул Орто Азияда энергетика шайкечик болгон. Бул жерде Туркменистан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан 5 Орто Азия мамлекети ошол тиги Орто Азия баягы түзүлгөн энергетикалык система, энергетикалык шайкечтер ошо бардыгы ошолдо баягы бирге иштеп жүргөн. Зарылчылыгы эмне эле ошол маалда? Эми зарылчылыгымды айтам. Эмне дегенде бул өзү түзүлгөн, бул эмне дегенде кээ бир мамлекеттерде өз убагында электр энергия жетпей калып, ошону бир бардыгы ошо тиги бир казанга баардыгын куюп, ошо казандан баардыгы колдончу эле да. Ошону бири-бирине жардам берип, бирөөдө жетиштик болуп калса, башка мамлекеттен ошо барып кошуп, мисалы Өзбекстанда аз болуп калса биз берип койгонбуз. Бизде аз болуп калса Казактан алганбыз. Ошондой болгон да, ошо баягы бириккен болгон. Эмне дегенде бу жерде мындай болгон да. Бул бардыгы баягы өзүңүз жакшы билесиңер, биздин баягы Союз мезгилинде бардык экономикабыз бир эле. Ошол жерде мындай болгон да. Эмне дегенде бул Тажикстан менен Кыргызстан электр энергияны өндүрүп, ошо Өзбекстан, Туркменистан, Казакстанга бөлүшчү эле да. Эмне дегенде бул Туркменистанда, Өзбекстанда газ өндүрүлчү эле. Алар башка мамлекеттерде газ менен мындай камсыз кылчу эле. А Казакстан болсо көмүр менен, анан кийин тиги күйүүчү май менен, мазуттар менен ошо бардык мамлекеттерди камсыз кылчу эле. Ошондо бири-бирине жардам берип, ошол жерде толук кандуу энергетика маселени толук кандуу бирге чечиши керек. Эми бүгүн ушунун зарылчылыгы канча? Энергия шакеги дейбиз, жана болсо орусча айтканда энергетическое кольцо деп атпайбы? Среднеазиатский деп. Ушул Борбор Азиядагы шакектин зарылчылыгы эмне бизде, Кыргызстан үчүн? Эми 91-жылдан баштап баягы баардык эгемендик алгандан кийин бул баягы келишимдер баары бузулуп, ар бир мамлекет өзүнүн энергетика коопсуздугун камсыздаган баштаган. Эми бизде мындай айтып кое турган могу биз 2017-жылга чейин биз өндүрүп аткан электр энергияны түштүккө түштүктө. Бул Токтогул КЭС, Крупсай, Ташкөмүр, Шамалсай, Учкорон КЭСте ошол жерде электр энергияны өндүрүп аткан эмени биз биринчиден бул бизде Токтогул КЭСинен бул подстанция Фрунзенский деген бар, Чалдабарда эң чоң ири көмөкчү ордон ошол жерге келип, анан кийин түндүк жактан ошо чүй
Анан Бишкекке ошо көмүкчөрдөн электр энергия кетчү. Анан дагы тиги башка баягы 510, 520 деген ЛЭП 500ден биз өлдүрүп аткан электр энергияны Крупсай ГЭСте, Токтогул ГЭСте биз Өзбекстан, Казакстан аркылуу кайта эле ошо тиги түндүк аймакка алып келчү элек. Алып келип, ошол жерде кайта эле ошол жерде бөлүштүрчү элек да. Ошондо биз жыл сайын 18-20 миллион доллар Казакстан, Өзбекстан төлөчү элек. Транзит. Ошол жерге биздин мындайча айтканда зымдарыбыз турган үчүн. Жок, зымдар эмес. Бул эми баягы зымдар эмес, транзит. Биздин электр энергия ошолордун Аймагынан өткөн үчүн. Чубалгын аркылуу келген үчүн биз 18-20 миллион доллар жыл сайын төлөчү элек. Көбүнчө кышкы мезгилинде. Не дегенде айтып койгон нерсе, бул жайкы мезгилинде бизде Кыргызстанда 22-24 миллион киловатт саат эле колдонот күнүгө. А кышкы мезгилинде 60-70 миллион киловатт саатка чейин колдонуш көбөйөт. Не дегенде 3 эсе көбөйүп туруп, ошондо кышкы мезгилинде көбүнчө 2000 мегаватты биз ошо түндүк аймактарына Чүй, Бишкек, Ысык-Көл, Нарын, Таласка ошо эки чоң чыналуу аркылуу, чоң подстанция аркылуу ошо түндүк аймактарды камсыз кылыш элек. Но 2014 жылы ошо Атамбаев убагында, президент Атамбаев убагында ошо тиги затка кеминди биз кура баштаганбыз. Эмне үчүн биз кура баштадык? Не дегенде биз ошо транзит кылбай Өзбекстандан, Казакстандан көз каранды болбой, көз карандысыз энергетикалык биз толук шайкекичти биз өзүбүз куруп алганбыз. Датка кеминдин айырды дагы где-то 1000 мегаватт келчү эле. Бул баягы Токтогул ГЭСинен Фрунзик подстанция 1000 мегаватт келип, толук кандуу 2000 мегаватт кышкы мезгилинде толук кандуу баардыгына жетчү эле. Но тире каршы мындай болуп калбады. Эмне дегенде эмне үчүн бүгүнкү авария болду? Эмне дегенде биз ошо тиги Өзбекстандан, Казакстандан бөлүнүп энергия системаны өзүбүздүн баягы шайкечти иштетсек болмок. Эмне үчүн аны кылган жокпуз? Кылган жок. Эмне дегенде мындай 3 жыл, 4 жылдан бери өзүңөр жакшы билесиңер, биз ошо суу маселесин, суу энергия маселесин туура эмес пайдаланып, кайдыгер мамиле кылып, биз 4 жылдын ичинде 6-7 миллиард сууду коңшо мамлекетке, Өзбекстан, Казакстанга тек кой бердик. Не дегенде жайкы мезгилинде июндан баштап 1 сентябрга чейин Өзбекстан менен Казакстан биздин суубузга муктаж. Алар сууду энергетика суу эмес, бул сууду өзүнүн баягы пахтаны, Өзбекстан көбүнчө пахтаны, мына билесиз, Андижан область, Фергана, Наманган, Ташкент Өзбекстанда. А Казакстанда Жамбул, Чимкент, Кызыларда айырде баягы пахта эгин, будай, күрүч эгиндери менен алар ошо тиги биздин нарындан кетип аткан суу менен пайдаланып, аны сугарып туруп, анан айырде мындай өзүнүн тиричилигин кылып атат. Эми биз ошондо аларды жайында суу менен камсыздадык. Ал менен бизде өзүбүздө суу калбай калды. Кандай болду? Мындай болуп калды. Эмне дегенде ошо биз могу энергетика жетекчилери, улуттук энергия холдинг жетекчилери ошону суу энергетика байлыкты, ресурсту балансы туура пайдаланганда биз быйыл дагы Түркменистандан дагы Өзбекстандан, Казакстандан импорт электр энергия кылбайт элек. Не дегенде былтыр 1 октябрь 2021 жылы Токтогул сактагычта болгону 12 миллиард 300 миллион куб суу топтолгон. Ошо негизинде бул суудун көлөмү кышкы мезгилинде жетишсиздик болгон. Ошо негизинде бу жерде энергетика министри Түркменстан менен келишим түзүп 501 миллион киловатт саатты сатып алабыз деп. Анан кийин бу жерде 11 март 2021 жылы Өзбекстан менен, Казакстан менен Кыргызстанда келишим түзгөн. 3 жылга келишим түзгөн. Бу жерде ошо
Жалпы 2021 жылы Кыргызстан Өзбекстандан 750 миллион киловатт саат электр энергия алмак болмок. Қазақстандан 9 миллион киловатт саат алмак болмок. Ошомен жалпы 1 миллиард 650 миллион киловатт саатты биз ошо жазкы анан кийин күзгү мезгилинде алардан алмак болгонбуз. Сатып алмакпыз. Ну, сатып алмак, бул буюм алмаштыруу деп коет. Биз суу бермек, алар свет бермек. Жок, биз электр энергияны биз бермекпиз. Өзбекстанга бул жылына 250 миллион киловатт саат, жылына 2021 жыл, 2023, 22, 23 жыл ичинде 750 миллион киловатт саатты, жыл сайын 250 миллион киловатт. Да. Эмберде мындай сүйлөшүү болот атпайбы? 1-июндан баштап 1-сентябрга. Именно ошо мезгилде баягы Өзбекстан менен Казакстан баягы сууга муктаж болгондор. Аны Казакстанда биз 3 жылдын ичинде баягы 9 миллион киловатт саат алганды 3 жылга бөлүп 300 миллион киловатт 500 миллион киловатт саатты биз ошо жайкы мезгилинде буларга бермекпиз. Но айтып кое турган нерсе, Өзбекстан менен Казакстан биздин электр энергиялар жайкы мезгилинде муктаж эмес. Алар сууга муктаж. Демек аларга биз ошол маалда жанагы 250 миллионду беребиз деп, киловатт саатты беребиз деп. Биз ошол маалда гэсти көбүрөөк иштетебиз. Алардан гэстен көбүрөөк суу агып чыгат дагы, чыккан суу аларга муктаждыкка пайдаланат. Мен ошого каршы чыккам. Мына 3 жыл 4 жыл мен каршы чыгып атам. Не дегенде быйыл деле ошо биз сууду үнөмдөп, сууду туура пайдаланып, не дегенде мен айтып кетпедимби, жайкы мезгилинде толук баягы өзүбүздүн ички энергия муктаж биздики 22-24 миллион киловатт саат бир күнгө. Ошондо токтол сактагычтан өзүңөр билесиз, токтол сактагычтан Крупсайга барат, Крупсайдан кийин Таш көмүр кесине, Шамалда кесинен кийин тиги Учкарга кесине. Бул баягы бир суу 5 жыл иштетип чыгат да, электр энергия чыгат. Ошондо 22-24 миллион киловатт саат өндүрүш үчүн токтол сактагычтан агымы 170-180 куб секундасына болуш керек. Но тилекке каршы былтыр 380-420 куб суу секундасына болуп атты. Ошондо мен айттым, не дегенде бул ошо дагы ошо тиги баягы буюм алмаштыруу. Биз баягы электр энергияны берип атпайбызбы? Суу берип атабыз. Ошону биз карап чыксак, мен эсептеп чыксам, өзүбүздүн колдонуучуга 22-24 миллион киловатт саат. Өзбекстанга, Казакстанга биз электр энергияны где-то бир 10 миллион киловатт саатты берип атабыз да. Ошондо дагы суу ашыкча кетип атат. Суу ашыкча кетип атат. Мен ошону айткам. Суу ашыкча кетип атат. Туура эмес болуп атасыңар. Не дегенде экспорт электр энергияны өзүбүздүн электр энергия колдонуучу эметсек, ашып кетсе 34-36 миллион киловатт саат болуш керек. Анын агымы болуш керек, где-то 280-320 болуш керек. Силер 320-420 кой берип атасыңар. 80-100 куб секундасына сиз ашыкча кой берип атасыңар. Мына тиги менин сөздөрүмө жакшы билесиз, баягы тиги Акылбек Жапаров Астана барганда, декабрь айында барганда, Аскар Мамин, премьер-министр Казакстан айтпады. Биз 330 миллион куб сууду ашыкча алдык. Өзүнө жетпесе да бизге берди деп. Өзүнө жетпесе да бизге берди деп, ошо баягы мындай бизге мындай ыраазычылыгын, рахматын айтам деп, ошол жерде биздин баягы айтылбаган, биздин өкмөттүн кабинет энергетика министринин айтпаган сөздөрүн ачыктан ачык айтып койду. Ошо негизинде тиги бул өзү мындай да, эмне үчүн биз өзүбүздүн элибизди, өзүбүз экономистти биз баягы көзөмөлдөй, биз көзүбүзгө биз баягы иштетпейбиз. Эмне үчүн биз баягы коңшу мамлекеттер Өзбекстан менен Казакстанга өзүбүзгө жетпей атат сууду. Өзүбүзгө жетпейт. Аны бардыгы билет. Но аны ага карабай сууду берип, да ашыкча 330 миллион куб сууду берип атат. Эми мисалы биз алардан карызга свет алдык. Эми свет деп кое берели. Ошол электр энергиясын карызга алдык. Эми биз качан кутулуп кетебиз? Дагы 2 жыл беребиз. Дагы 2 жыл биз жайында биз аларга
суубуз менен светибизди беришибизге милдеттүүбүз. Биз милдеттүүбүз. Эми ал 2 жылдан кийин бүттү. 2 жыл бүткөндөн кийин биз ушул шакектен чыгып кете алабызбы? Мисалы датка кеминде биз бер жагы эле бир 400 миллионго курдук да 389 миллионго биз зым чоюп келдик. Зым тартып келдик мындайча айтканда. Эми биз бул менен өзүчө муктаждыгы жок жашай алабызбы? Ошол эле Өзбекстанга, ошол эле Казакстанга. Биз ошо толук кандуу азыр каршы болуп калбадык. Жок, карыздан кутулгандан кийин. Каршы кутулган толук кандуу биз биз ошо өзүбүздүн баягы курган шакекчени биз иштетсек болот. Транзити жок эле, Транзит жок, транзит болбойт да жерде. Эмне дегенде бир нерсе айтып коеюн. Могу датка кеминде айтып коеюн. Сиз 389 миллион деп айттыңыз, бул туура айттыңыз. Эмне дегенде ошо датка менен кеминди байланыштырган баягы чубалгынын узундугу 410 чакырым. Ошонун баасы 389 миллион доллар болду. Алда айдыдагы тиги жылдык борбор болгондо айдыдагы тиги ашыкча төлөп койгонбуз. Туура эмес эсептегенбиз. Бул 389 миллион сомго дагы 204 миллион долларга биз датка көмөк чордонду курганбыз. Ошонун үчүн жалпы бу жерде 600 миллион доллар болуп атат. Эми ошон баарын короткондон кийин биз бул 600 миллион болуп атат. Бул баягы түздөн түз кредит алган. А жерде насиянын проценттери бар да. Ошо менен жалпы ошо датка кемин көмөк чордондор и баягы чубалгы, баягы чогулткан 8 миллион долларга айланып атат. Мына жылдык борбор боюнча реконструкция, модернизация кылып атыппы? Эми аны биз кое туралы дагы жанагы энергия коопсуздукка кайталы да кайра. Эми демек биз азыр ошол эле Казакстан менен Өзбекстанга жайкысын 250 миллион киловатт саат берип кутулуп бүткөндөн кийин биз шакекчеден чыгып кете алабыз да. Анан чыгып кеткенде дагы бир мындай нерсе бар да. Мисалы биз жайында азыраак колдонобуз. Өзүңүз айткандай 24 миллион киловатт күнүнө. Анан кийин кышында болсо биз аны 65ке чейин көтөрүп атабыз. Анан биз ошону өзүбүз камсыздай алабызбы? Себеп дегенде мисалы айта турган болсок, жайында аз колдонгонубуз менен кышында көп колдонуп атабыз да, өзүбүзгө өзү жетеби? Же болбосо кайра эле Казакстандан, Өзбекстандан кышкысын дагы сатып алып турабызбы? Өзүм мындай да, могу эгемендик алгандан бери, 30 жылдан бери биз электр энергияны Өзбекстандан, Казакстандан эч качан кышкы мезгилинде алган эмеспиз. Мына былтыр алып атабыз. Түркменстан алып атабыз, Казакстан алып атабыз. Бизчи. Ошондо биз сууду биз өзүбүзгө эле иштетсек, коңшу мамлекетке эметпей, мындай аралаштырбай, толук кандуу бизге кышкы мезгилинде биз 15-17 миллион 19 миллион киловатт куб сууду биз топтолуп сатсак, биз эч кандай импорт жок. Эч кимди сатып албайбыз бизчи. Эч кимге биз көз каранды болбойбуз биз. Не дегенде эки тиги ЛЭП 500 бар. Бул датка кемин, анан биякта токтогул кесип менен Фрунзе патсан. Толук кандуу бардыгын элибизди дагы экономик толук кандуу кышкы мезгилинде дагы толук кандуу камсыз кылганга бизде мүмкүнчүлүгү бар. Эми датка кемин курулуп бүткөндө канча бир топ эле болду да. 4 жыл болуп калды. Эми 5 жылдан бери аны эмне үчүн толук кандуу иштетпей атабыз? Мисалы, ошол эле датка кемин курулуп бүткөндөн кийин биз электр шакекчеден чыгабыз деп келгенбиз. Ал эми биз карызды мына ушул кышта сатып алып атабыз. Карызды ушул кышта алып атабыз. Буга чейин карыз болбой жашап келгенбиз. Ошол электр энергияны ошол коштон мамлекеттерден. Буга чейин эмнеге кайра эле муктаж болуп ошол шакекчеден чыга албай жүрдүк? Же биз чыгып кетип кайра кирдикпи азыр? Же бу жерде мындай болуп атпайбы? Бу жерде ошо Орто Азия энергия системага бул Өзбекстан менен Казакстан аябай кызыктар. Алар чыккызы келбей атат да. Ошол жерден дагы айтып коюп турганда, бул бир да саясий да маселе бар да. Саясий маселе бар. Аны дагы айтып коюш керекбиз. Эмне дегенде алар биз чыкканга алар каршы болуп атат. Эмне үчүн? Эмне дегенде айтып коюп турган нерсе бул баягы бул өзүнүн электроэнергиянын өзүнчө бир мындай бир эң чоң көрсөткүчү бул частота деп коет. Частота. Кыймылы, электроэнергиянын кыймылы да. Ошо дүйнөдө бизде дагы мына Орто Азияда 48-50 Гц болуш керек. Бу жерде мындай болуп атпайбы? Бизде 90% бул суу энергетика өндүрөбүз.
гэсте өндүрөбүз. Болгон 10% бул тиги ТЭЦте, Бишкек ТЭЦте, анан кийин Ош ТЭЦте болгон 10% өндүрөбүз. Казакстан менен Өзбекстан айда башкача 90% бул баягы жылуулук борборлордо өндүрөт. Алар газ менен От жагып атып. От жагат, газ менен мазут, анан кийин көмүр менен от жагат дагы. Өзбекстанда дагы, Казакстанда ошондой. Но бу жерде мындай да. Не дегенде суу энергетиканын биринчиден эң экология таза жагына эң арзан. Биринчиден, экинчиден не дегенде баягы өндүрүлүп аткан электроэнергиянычы көтөрсөк биз 5 мүнөт, 10 мүнөттө көтөрөбүз. Например, 30 миллион киловатт сааттан biz, например, 5 мүнөттө 40-50 мүнөткө миллионго чыгарсак болот. Кандай? Не дегенде айда өзүң жакшы билесиз. Мына сактагычта, токтогул сактагыч, коррупция сактагыч айда баягы заторлор бар. Электрический кнопканы бассаңыз, заторлор көтөрүлөт, Суу көбүрөөк агат, электроэнергия көбөйөт. 5-10 мүнөт. А Өзбекстанда, Казакстанда не дегенде өзүңүздөр мына тиги мешке жап атпайсыз отчу. Отту жактыңыз туурабы? Жактыңыз. Ал күйүп жалынга чейин убакыт кетет. Аларда Анан жалында күйгөндөн күйгөндөн баягы электроэнергия мына көбөйүп кетет да. Көбөйүп кеткенде аны өчүрө албайсыз да. ашыкчасына жок кыла албайсың. Эми жокто чыгара албайсыз да, айтайынчы. Ошол жерде мындай аерде мындай баягы түз мындай туруктуу иштебейт да. Герци 60 болуп кетиши мүмкүн, 70 болуп кетиши мүмкүн, 30-40 болуп кетиши мүмкүн. Ошол жерде биздин мына токтогул ГЭС менен Крупсай ГЭС, ошол жерде беде дагы бизде ТЭЦ жылуулук бар. Ошол жерде электроэнергияны көбөйтүп, азайтып, ошол жерде герцти баягы бир калыпта кармайт. А эмне дегенде герцтен көбөйүп кетсе, лампочкалардын баарын жарылып кетет. Эмелер тиги электропроводдор баары күйүп кетет. Ошо негизинде алар кызыктар да. Но эми мындай да, беде дагы айтып койгон нерсе, беде да саясий маселе турат да. Өзүңүз жакшы билесиңер, например, жайкы мезгилинде, ну, жайкы эмес, тиги апрель, майда коңшу мамлекеттер бизге тиги чек-араны жаба баштайт. Тиги чектөөлөр киргизе баштайт. Алар эмне үчүн алар кылып атат? Эмне үчүн? Өздөрүнүн чеги бар. Не дегенде алар мындай кылып атат да, биз чек-араны жаап коебуз, биз сууга берели дейт. Суу берели. Но эми бу жерде мындай да. Биз биринчи сууну жаап салып туруп, чек-араны ачыклап анан ачабыз десек. Андай болгондо заман. Мына тиги Алмаз Атамбаев деле тиги мурунку президент Атамбаев 2010-жылы биздин чек-араны жаап койгону эмне кылышты? 3 күнгө сууду жаап койдук эле, келишпеди. Жүгүрүп келишпеди. Келе, силер ачкылада бизди ачалы да. Да, бизди ачалы. Демек саясий эрк керек. Саясий эрк керек. Анан мындай да, бу жердечи өздө Кыргызда эң бир жакшы сөз бар. Суу башчы, эл башчы. Биз суудун үстүндө турабыз бизчи. Биз суу менен баягы бул биздин Кыргыз элинин байлыгы бул суу. Биздин мөңгүлөр, биздин сууларыбыз, биздин байлыгыбыз. Эмне үчүн биз ошо тиги суудун байлыгыбызды мына коңшу мамлекетке сатпайбыз? Эмне үчүн биз коңшу мамлекеттен тиги көмүр менен, тиги кара май менен, тиги жаратылыш газ сатып алабыз? А сууду биз бир кайдыгер мамиле кылабыз. Эмне дегенде суу деле бул биздин байлыгыбыз. Ошо негизинде мына бурун деле ошондой болуп келген. Биз суу беребиз, силер бизге жаратылыш газды арзан бересиңер, кара майды арзан бересиңер, көмүрдү арзан бересиңер. 2000-жылдары ошондой келип жүргөн келишме. Эмне дегенде биз ошо Өзбекстанга суу беребиз, Казакстанга суу беребиз, Өзбекстандан жаратылыш газды 60-80 доллардан 1000 кубка алабыз деп келишме түзгөнбүз. Казакстан менен тиги эмени күйүүчү майды биз арзан алабыз. Көмүрдү 2000-жылдары биз 16 доллардан алып жүргөнбүз бизчи. 16 доллар, азыр 50 доллардан алып атпайбыз көмүрдү Казакстандан. Суу ошол эле. 300 кымбаттап кетти да. Ошо негизинде мен ойлойм бул чындыгында бул биз баягы бул саясий бул баягы ишти жүргүзүш керекпиз. Не дегенде бул ошо тиги сууду биз ошо как улуттук биздин байлыгыбыз деп эсептеш керекпиз. Ошо негизинде биз коңшу мамлекетте биз сүйлөшүш керекпиз, айтыш керекпиз. Бул биздин байлыгыбыз. Андай биз газга арзан берди.
күйүүчү май арзан бергиле, кара май арзан бергиле, тиги көмүр арзан бергиле деп ошондо биз тең аталып сүйлөшүш керекбиз. Ошондо туура болот да, ошондочу. Соңку суроону берели, бизде убакыт соңуна чыгып калды. Мисалы азыр биз энергия шакектен чыктык дагы ошол Бишкек чүйдө негизи республиканын жалпысын өзүбүздүн электр энергия менен камсыздык. Бүгүн жанагы 3 сааттык электр жарыгы өчкөн маалда биз өзүбүздүн ырчагыбызды пайдаландык. Эми азыркы тапта ошол эле Казакстанда авария болду деп атат, казактар кайра тескерисинче Өзбекстанды биздикин ойлоп атат. Эми себеби аныкталып, аларда мындайча айтканда оңдоо иштери бүттү. Ремонт бүттү. Бүткөндөн биз кайра эле ошол шакекке кирүүгө муктаж экенбиз да. Биз кайра эле кем датканы токтотуп, кайра эле алардын буга чейинки Советтер Союзу учурунда түзүлгөн электр шакегине кирип, ошонун натыйжасы менен иштешибиз керек экен да. Эми бу жерде мындай болду. Же азыр ногул бизге жакшы себеп болду. Өз алдынча чыгып кеткенибизге. Эми мындайда, эми чындыгында мен бүгүн Азаттык BBC'ге интервью бердим, ошол жерде айтып кеттим, эмне кылыш керек депчи. Мен айттым, кескин түрдө бул Өзбекстан менен Казакстандын баягы шакештик биз үзүш керекбиз. Ошол жерде биздин могу азыр өндүрүп аткан электр энергияны толук кандуу датка кеме аркылуу, могу Токтогул ГЭС менен Фрунзенский аркылуу биз алып келип туруп, түндүк аймакты биз камсыз кылыш керекбиз. Эмне дегенде, аерде бул мындай да, ошол жерде ири авария болду. Ири аварияны изилдеш керек. Эмне үчүн болду? Себептерин иштеп табыш керекбиз. Эмне дегенде, баягы эртең бүрсүгүн дагы ошондой болушу мүмкүн. Кайталашы мүмкүн. Эмне дегенде, мына мен айтып отурган нерсе, бул жыл сайын бул 20-январдан баштап бир 15-20 февралга чейин ошондой ири авария болуп жүргөн. Жыл сайын болот. Ошо негизинде бул баягы берде мындай да, биздин дагы энергетика министрлиги толук кандуу даярдыгы жок болчу. Улуттук энергия холдинг толук кандуу даярдыгы жок эле. Улуттук электр тармагы дагы ошону көзөмөлдөгөн жок. Эмне дегенде мындай да, ошол жерде Казакстанда авария болду. Авария болуп ошол жерде бизге келди. Бизде Фрунзенский подстанция деген бар. Толук кандуу чүй менен Бишкекти камсыз кылат. Ошо көмөкчөрдөн автоматикасы иштеп, ошону өчүрүш керек эле наркы тарапты. Биздин электр энергия келип аткан Токтогулдун ошо биякты чүй менен Бишкекти. Кыскасы, ал жакты жаап салып туруп бизди да, ошондо автомат түрдө ошондо болуш керек. Автомат түрдө. Эч кандай үзгүлтүгү жок эле, бизге свет бериш керек болчу. Жок, ошондой кылыш керек эле. Эмне дегенде, мына өзүңүз көрдүңүздү, 3 саат, 4 саат. Мына эми борборду берди. Эмне дегенде, мен ойлойм, тиги могу тестте атайын бул жылуулук борборду азыр эмеге Бишкек иштеп атат. Бишкекти камсыз кылып атат. Эми башка жерде дагы, башка жерде Ош Чалап атта дагы, Нарын, Талас деди, азыр баягы кайта ошо оңдо түзөлөрдү түзүш керек. Эмне дегенде, мен ойлойм, толук кандуу мына тиги борборду азыр электр энергия менен жылуулук борбор камсыз кылып атат. Калгандардын баардыгын эмне дегенде көмөкчөрдүн баардыгы өчүрүлгөн да. Азыр кайта ошолордун баардыгын кайта жүргүзүш керек, кайта жүргүзүп иштетиш керек. Электр энергияны камсыз кылыш керек. Ал дагы мен ойлойм 5-6 саат убакыт кетет да. Кошумча. Эми соңку суроо дедилек, дагы бир суроо берейин. Кыскачараак жооп бериңиз. ТЭЦ Бишкекти камсыздай албайбы? Бишкекти электр жарыгы менен. Эми мындай, мисалы, сөтө чыккөндөн кийин биз баардыгыбыз эле караңгыда отуруп калдык. Ошол малда балким ТЭЦтен алат белек. Биз буга чейин айтып жүргөнбүз, Бишкек шаарды жалпысын негизинен ошол Бишкек ТЭЦи жарык менен камсыздайт депчи. Эми мындай да, азыр бүгүнкү күндө жылуу борбор 320-380 баягы мегаваттын эмесинде иштеп атат, кубаттуулугу иштеп атат. Мен ойлойм, бул 300 мегаватт бул толук кандуу Бишкекке жетет. Бишкекке жетет, анан кийинки чүй аймактарына жетет. Эмнеге бүгүн караңгыда отурдук? Эмне дегенде, бу жерде бул мындай да, бул ошо кайта ошону ТЭЦти кайта иштетип, ошо эмени электр энергияны көмөкчөрдөндөрдү. Эмне дегенде, бу жерде баардыгы өчүрүлүп болуп атпайбы? Толук кандуу. Эмне дегенде, айтып атпайбы, Фрунзенский подстанция ошол жерде бул баягы аварияны ошол жерде токтоп калыш керек эле. Биз жака тең өткөрчүдө.
Бияка баардан кетти, баардык көмөкчөнөр өчүп кетти. Ошондо бул жылуу борборду ошону кайта эмеге көмөкчөнөргө алды эле убакыт кетти да. Ну эми мындай да, бу жерде 4 саат 5 саат болуп кетти. Мен ойлойм, если ошо тиги Фрунзенский подстанцияны автоматика иштеп тиги эмеден токтол кесиптен келип аткан электроэнергия ошо үзгүлтүсүз келип туруп ошол жерден бөлүнүп кетсе, мындай 3 саат 4 саат өчүрүлүү Бишкекте Чүй облусунда болбойт эле. Ошону мен айтам, азыр тиги энергетика министрлиги, улуттук энергия холдинг, анан тиги улуттук энергия тармак ошол жерде ошонун өз убагында ошол жерде автоматтык түрдө баардыгын иштеп чыкса, мындай өчүрүүлөр болбойт болчу. Түшүнүктүү. Бизге убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдирели. Эми мындан ары дагы ушул электр тармагы жагында, негизи эле энергетика тармагында дайыма туруктуулук болуп турсун деген тилекти айталы. Себеп дегенде, мынакей 3 саатта электр жарыгы өчтү эле, көбүбүз эмне кыларыбызды билбей калдык. Анткени биздин күнүмдүк жашообуздун 50%, балким андан көбү ушул электр жагына муктаж болуп калып турабыз. Жөнөкөй эле телефонубуз иштебей калды, интернет болбой калды, баардык кеңселерде жумуш токтоду. Көчөгө чыксак элдин баары жөө жүрүп калыптыр. Анткени кылар иш жок. Эми мындай да айтып койгон нерсе, бул энергетикалык коопсуздук, бул улуттук коопсуздук, түздөн түз байланыш. Эмне дегенде өзүңүз мына айтып атасызбы? Экономикасы туруп калбады иштеп. Мындан ары жүрбөй калдык. Ошо негизинде биз мына электр энергияга биз эмне дегенде эң чоң мындай көңүл буруш керекпиз. Ошо энергетика көйгөйлөрдү, проблеманы биз чечиш керекпиз. Но тилек каршы мына бүгүнкү күндө бул бизде азыр эң тереңине кеткен энергетика кризис уланып атат. Ошону биз мына биздин сунуштарыбызды укса, биздин баягы ой пикирибизди эске алса жакшы болот эле. Но тилек каршы бул кабинет министри дагы, энергетика министри дагы көңүл бурбай атат. Ошо негизинде бул бир көйгөй. Мына 4 саат 5 саат өчүп калды. Бир көйгөй. Эмне дегенде мен сизге айтып кетпедимби? Быйыл да кышкы 2022 жылга дагы биз кышкы даярдыкка толук кандуу болбойт. Эмне дегенде биз баягы милдеттеме алдык. 250 миллион киловатт саатты Өзбекстанга, 300 миллион киловатт саат Казакстанга беребиз деп, ошо мезгилде, жайкы мезгилде кайта эле биз сууду кое бергенде биз муктаж болобуз, милдеттүү болобуз. Эми кайта эле азырына өзүңөр көрдүңүз, аба райын көрүп атасыз. Жамгыр жок, эме кар жаган жок. Суу топтолгон жок. Эмне дегенде бул мындай да, ошо кар өзү баягы кар жаап, мөңгүлөр толуктап турат. Быйыл андай болгон жок. Ошо негизинде азыр дагы тиги гидро медцентр өзүнүн мындай эмесин берип атат, прогнозун берип атат. Ошо быйылкы суу былтыркыдай аз болот деп өзүнүн прогнозун берип атат. Ошону биз эске алыш керекпиз да. Ошо негизинде эми баягы аз айтып атат, биз тиги Өзбекстандан, Казакстандан министрлер чыгып сууду көрсөтөбүз депчи. Алар келбейт. Алар аларга кандай айырмасы бар? Ал айтат да, биз силерге электр энергия бердикпи? Карзы төлөдүк да. Кутулар дейт да. Ошон үчүн бу жерде дагы бир чоң көйгөйлөр пайда болуп калат быйыл. Буюрса эми саясий эрк жетиштүү болуп маселенин баары чечилет деп ниет кылалы. Себеп дегенде бизге электр жарыгы кубаттуулугу өтө керек. Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз цензурасыз маекте бүгүнкү жалпы Кыргызстанда, ошондой эле Орто Азияда, Казакстан, Өзбекстанды кошуп электр жарыгы өчкөн абалды талкууладык. Ал эми биздин коногубуз ушул энергетика тармагында серепчи Расул Үмбөталиев болду.